Эми экинчи маселе шек күнү орозо кармоо. Шек күнү орозо кармоо. Эми шек күнү деген кайсы күн? Ошол биз айттык го 29 күнү, 29 күнү деген түнү мусулмандар эшикке чыгат дагы түндө асманды карап, анан айды карайбыз. Айды карайбыз. Анан хадисте келбедиби? Эгерде ошол бир кандай бир себептер менен ошо булуттар себептүү, булуттар жабылып калып, айдын чыккандыгы же чыкпагандыгы билинбей кала турган болсо, анда Шабан айын 30-га толуктап коела деген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эми ошол 30-күн, ошо 30-күн Шабан айынын. Бул орозо ошол күнү кармалабы, бул Рамазан кирдиби, кирген жокпу деген шектүү күн болуп калып атпайбы булчу? Анткени булуттар болуп калгандык себептүү, булуттар болуп калса, биз ойлойбуз да, демек бул чынында ай чыктыбы, чыккан жокпу деген шек күмөн бар, туурабы? Ушул күнү, шек болгон күнү орозо кармоо бул арам болот. Ошо алымдардын ошо туура ою боюнча бул күнү орозо кармаган бул туура эмес. Бул шариатка каршы келет. Буга далил Аммар ибн Ясирден келген хадис радиаллаху анху. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ман сома ал-яум аллади юшакку фихи факад аса Абул Касим." Кимде ким шек болгон күнү орозо кармай турган болсо, анда ал Абул Касим дейт. Абул Касим деген бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек ага баш ийбей койду деген. Ага баш ийген жок деген да. Демек эгерде ошол 30 күн болуп, Шабандын 30 күнү болуп, шектүү күн болгон болсо, ал күнү орозо кармаган туура эмес. А кээ бир адамдар минтип ойлошот да, эми мүмкүн Рамазан башталып калгандыр. Мүмкүн адамдар каталашып, ай чыкканын көрбөй калгандыр. Мүмкүн булуттар менен капталып калгандыр. Чынында негизи ай чыккандыр деп ушу шек бар да, ошондуктан мен кармап кое берейин деп мындай ошентип орозо кармашат да. Бул туура эмес, бул шариатка каршы келет. Жана бул адам эгерде бул күнү ошентип шектенген күнү орозо кармай турган болсо, ал демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баш ийген жок. Анан бул жакта бир эле башка бир исключение бар. Бул жакта истисна бар. Бул деген эгерде кайсы бир адам буга чейин эле бир дайыма кармап жүргөн орозосу болгон болсо, мисалы 1-күндө же 4-күндөрү орозосу болгон болсо, же кайсы бир күндөрү дайыма кармап жүргөн, же мисалы бир күн кармап, бир күн оозун ачып ушундай дайыма кармап жүргөн орозосу болгон болсо, ал адам ошо шек күнү орозо кармаса, ага уруксат берилет. Ага уруксат берилет. А бирок ошондо орозо кармап атканда, ал ошо дайыма орозо кармап жүргөн ниети менен орозо кармайт. Шектүү күндү кармаган үчүн ниет эмес да. Эми бул экинчи маселе болду.